Ассаламу алейкум достор. Мен силер менен бир ой менен бөлүшөйүн деп чечтим. Социальный сеть тууралуу. Азыр заман өнүккөн заманда мына смартфон жана технологиялардын баары өнүгүп жатат. Ошондой эле көп адамдар Facebook, Instagram, Twitter жана башка соц тармактарда отурат да. Бир мисалы адамдардын мындайча айтканда ыраазычылыгын, адамдардын азыркы тили менен лайкын адамдар жагат деп айтыш үчүн мурун бир иш кылыш керек болчу. Мисалы, көрүнүктүү бир нерсе жазаш керек болчу. Бир нерсени оңдошуң керек, бир нерсени изобретать этишиң керек, ойлоп табышың керек, бир чыгарышың керек, же бир өзүңдүн сфераңда, өзүңдүн тармагыңда мыкты адам болушуң керек. Анан кийин сага сенин жакын тааныштарың, кошуналарың, ата-энең, балким туугандарың сага азамат деп мактайт да. Ошол мактаган себептен адамда дофамин деген нерсе болот. Ошол дофамин көтөрүлөт. Мындай ыраазы болот да ошол нерсегечи. Качан адамдар ага сен мыктысың, ушул кылган иши үчүн мактай баштаганда, адамдар ал ишти дагы да көп кылгысы келет да. Азыркы күндө бул дофаминди алуу жолу эң оңой. Дофаминдин алуусу эң оңой, себеби азыр соц тармактар бар. Инстаграмга адамдар өзүнүн видеолорун, пабликтерин, башка нерселерди киргизип, же TikTok болобу, эмне болобу, бир тупой видео тартып келе, адамдардан көп лайк, көп просмотр, көп бир комментарий алгысы келет да. Себеби бул баягы адамдын ичиндеги, кандай десем силерге, мындай удовлетворить себя за счет лайков. Мындайча айтканда, өзүн башка адамдар респект, молодец, мыкты деп айткан үчүн ошол өзүң канаттанып каласың да ушул нерсегечи. А сен канчалык көп просмотр алсаң, канчалык көп сага комментарий жазса, же канчалык көп лайк болса, сен ошол дофаминиң көтөрүлөт, жана сен аны дагы да көп кылгың келет да. Ошол себептен азыр соц тармактарда бир дагы адам өзүнүн эртең менен туруп сасыган кебетесин, мындайча айтканда, сүрөткө тартып киргизбейт да. Же жашоодон тажап кыйналып жаткан учурларын, же жубушсуз калган учурларын киргизбейт. Баары ал жака өзүнүн бактылуулугун киргизет да. Карасаң эле бактылуу, мен балдарым менен тиякта, биякта, мен машина менен кетип баратам, же мен машина айдап баратып, там колуңду сториске тартасың. Менде бар, жана силер дагы көргүлө деген мындайча айтканда психология болуп калганда, ошол себептен адамдар, исламда мындай понятие бар, рия деген бул показуха. Башка адамдар мен жөнүндө эмне деп ойлойт деген ойду карманып, ошонун негизинде бир иш кылуу. Мисалы, адамдар мени көрүп жатат, мени карап жатат. Ошон үчүн мен мыкты кийинишим керек. Көчөдөн бассаң, балким үйдөн жөнөкөй эле жүрөсүң, жөнөкөй эле басасың, бирок көчөдөн бассаң, кооздоп басасың. Же мисалы, общество кандай нерсени нормально, ушул нерсе мыкты десе, ошол нерсени сен да карманасың. Адамдар айфон алып атат, мен дагы кыйналып жүдөп какап жашасам дагы, айлыгым 15 000 болсо дагы, бирок мен айфон көтөрүшүм керек. Анткени ийгиликтүү адамдардын баары айфон көтөрөт, же ушундай сыяктуу эме келип калат да. Себеби адам өзү менен өзү ыхластуу эмес да, мындайча айтканда чын эмес да, өзү менен өзү чын болбойт. Ошол себептен ушундай крайностьтарга барып жатат. А соц тармактын бул жерге тиешеси эмне? Себеби мурун адамдар бир жакшы нерсени көрсөтүш үчүн ал үчүн аракет кылыш керек болчу. Азыр болсо андай жок. Ошон үчүн баары эле өзүн баягы мыкты хайп кармаш үчүн, же да башка нерселерди кылыш үчүн интернетте көп нерселерди кылат да. Чынын айтсам, 5 жыл мурун мен дагы ошондой түшүнүктө болчумун. Себеби ар кандай видеолорду тартып, же бир вайн сыяктуу мындай ойлойсуң, мени адамдар көбүрөөк көрсүн, мени мыкты десин, анан мен мыкты болоюн, мен тигинтейин, мен мынтайын деген ушундай бир башыңда бир түшүнүк болот да. Бирок бул кимге кандай, бирок бул мындайча айтканда туура эмес экен да. Себеби эгерде адам ошентип баштаса, соц сеттерге байланыштыра баштаса, бул вообще чоң тема да, өтө узак тема. Буга мен мындай башынан баштап кечке айтсам көп убакыт кетип калат. Ошон үчүн YouTube'да деле башка видеолор бар, документальный видео, өрет социальных сетей же дагы башка видеолор, ошолорду балким көрүп кызыксаңар, дагы бир жооптор табасыңар да. Ошондой эле мен да өзүм оюм менен бөлүшүп атам да, кыргыз тилиндечи. Бул боюнча өзүңдү башка адамдарга салыштыра баштайсың. Мисалы, мен убактылуу азыр эч жакта иштебей элем, айылдадым да. Анан карайсың, тиги бала иштеп жүрөт, тиги бала мындай кылып атат, тигиндей кылып атат.
анан вроде бы тапкан акчасы деле бир 20 000 же 25 000 болушу мүмкүн, же 30 000 болушу мүмкүн. Бирок Инстаграмга же Фейсбукка өзүнүн эң мыкты жактарын киргизет, эң мыкты сонун болуп, бай болуп, через день лыжный базага барып атканын, же страйк болуп барып атканын, же бүт демеле жашоосу ушундай идеальный көрүнөт. Андан кийин сага же мага окшогон адамдар өзүбүздү ал адамга салыштырып баштайбыз да, анан бизде баягы бир кыжалат пайда болот да, мындайча айтканда. Мен буга караганда кем окшойм дегенчи. Ушул жерден уже ката кетет да. Себеби ар бир адамдын өзүнүн жолу ар кандай. Ар бир адамдын жолу ар кандай. Ошого байланыштуу анын баягы сыноолору да ар кандай болот. Бир адам жөнүндө сүйлөбө, пока анын бут кийим менен 1 миль басмайынча сүйлөбө деп коет го. Ошондой ар кимдин жолу ар кандай. Бирөөгө ошол нерсе эрте келет, бирөөгө кеч келет. Ийгилик болобу, ийгилик болбойбу, эмне болот, любой вообще нерсечи. А биз нары жагында ошол бери жагында жылмайып күлүп жатат, бирок нары жагында эмне болуп атканын көрбөйбүз. Андан кийин биз көзүбүз менен көргөн эле чечим чыгарабыз да, бул мындай экен, бул тигиндей экен. Же машинага отуруп сториске киргизип атса, бул ийгиликтүү турбайбы? А мен мисалы 30га чыгып калдым, тиги бул болуп калып жүрөм, бирок мен дагы ийгиликке жете элекмин депчи. Ошон үчүн бул баягы коомчулук тараптан мындай адамга көрсөтүп жатат да. Сен мисалы мындай кылышың керек, тигиндей кылышың керек, ошондо сен мыкты болосуң депчи. Бирок андай эмес да. Ар бир адам өзү үчүн чечиш керек да, мага ошол нерсе керекпи, кереги жокпу деп. Нелсон Морган Фримандын бир сөзү бар экен. Мен кичинекейимде тупой болчумун дейт, бирок аны эч ким билген жок дейт. Себеби ал маалда TikTok деген нерсе жок болчу дейт да. Ошон үчүн азыр адамдар өзүнүн ичиндеги эгону канааттандырыш үчүн Instagram болобу, Reels болобу, эмне видеолор менен абдан мындай өзүн көрсөткүсү келет да, болушунчачы. Менин видеом деле мисалы ошолго кирет да, бирок мен силер менен бөлүшүп жаткан себебим мен өзүмдүн субъективдүү көз карашымды айтып жатам да. Анан мисалы байкасаңар болот. Бул кайсыл учурда дагы билинет. Качан адамдар бир тааныштарыңар болсо, аны бирөө туулган күнү менен куттуктады WhatsApp'тан. Мисалы баланча туулган күнү менен куттуктайм, мисалы жакшылык каалайм, минтем, тигинтем деген эмени алат, скриншот кылат. Ошо скриншот кылып туруп, WhatsApp'тагы нерсени скриншот кылып, Instagram'га киргизет, сториске. Карагыла, адамдар мени куттуктап жатат, мен значимыймын, мен бүгүн туулган күнүм, мени куттуктагыла деген ушундай нерсе келет да. А чын-чынына келгенде бир адамдын экинчи адамга вообще иши да жок чын. Кандай базат, эмне болот, 10 мүнөт өтөт, унутат. А бизде ушундай түшүнүк болуп калган. Мени адамдар көрүп атат, мен мындай болуп калсам эмне болот, тигиндей болуп калсам эмне болот, эл эмне дейт болуп калганда. Ал эл эмне дейтти туура жакка жорурсак болот, ооба, эл эмне дейтти туура түшүнүктөр менен мындай кармансак болот да ал нерсеничи, мисалычы. Бирок сенин басканың, сенин кийингениң ал эч кимге кереги жок да. Балким сен башыңа билбейм бир тоголок бир топу же башыңа бир шляпа кийип алып айтышың мүмкүн, элдер карайт, ии шляпа дейт, же балким 5-10 мүнөт шляпа тип кышында жүрүп тур деп айтышы мүмкүн, мисалычы. Бирок унутат да ал эртесичи, сен эмне болгонун унутат да. Ошон үчүн адамдардын мнениясы эмес, балким өзүбүз ошол нерсени ойлонобуз, бизге эмне керек, эмне пайдалуураак депчи. Ошондон бир жыйынтыгын алсак жакшы да, бир пайдалуу нерсеничи. Instagram бул жөн эле бир мындай платформада адамдар өзүнүн бактылуу көрсөтүп, вроде бы менде баары мындай болуп атат, тигиндей болуп атат. Адам ошону салыштыра баштаганда ичинде недуктар пайда болуп, андан кийин өзүн башкаларга салыштырат. Менин күйөөм, менин аяштарым, тигинин күйөөсү тигини тияка алып барып келиптир, тигинин эмеси күйөөсү тигиге баланча белекти бериптир, мага берген жок деп мындай өзүн бир байкуш, кембагал сезе баштайт да. Эгерде смартфон болгондо аны көрбөйт да. Ошон үчүн смартфонду балким улагы менен туура колдонсок, соцсеттерди туура иштетсек, бул бизге наоборот плюс болот да. Пайдалуу маалыматтар алып, пайдалуу жакшы бир пабликтерге подписка кылып, ошондо баары туура болот деп ойлойм достор. Бул видео жакса, өзүңөрдүн ой пикириңерди жазып койгула, ылдый жакка оюңар менен бөлүшкүлө, балким тааныштарыңар менен да бөлүшүп койсоңор болот. Эгерде биринчи жолу каналга кирип жатсаңар, катталып койгула. Балким ушундай да форматтагы видеолорду иншалла чыгарып турабыз. Ассаламу алейкум.